Семизи, кыйшыгы, чулдуру, базаркому, эки жүздүүсү эжелеп окуй албаганы дагы кимиси бар эле. Кыскасы жогорку кеңештин кийинки чакырылышына кайра эле ушулар келет. Эмнеге экенин алдыда сөз кылалы. Айтмакчы, Шапалак каналына катталып, ой пикирлериңерди жазып, кеп кеңештериңерди да айтып турсаңыздар жакшы болор эле. Анда эмесе баштадык. Парламенттин азыркы чакырылышынын депутаттары эмнеси менен жакпайт силерге? Менимче, эң сонун чакырылыш болду. 5 жыл делебир зериктирген жок. Айла жоктун күлкүсүн тартуулап, бирде көңүлдү ачып, бирде артисттик өнөрлөрүн көрсөтүп, соонун иштешти. Алып баруучусу да мыктылыгын көрсөттү. Аягында койгокуй боорду таптакыр эзип сала электе кет деп да чыгышты. Комедиялардан тажаган азаматтарыбыз. Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз. Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай кичине намыс деген болсо өзүңүз ары жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби, былтыйып эле ачып алган камырдай болуп элечи. Уят эми булчу аябай эле уят да. Мына Казакстандан выступлениеңизди көрүп атабыз. Өткөндө мына выступление кылыптырсыз, аны көрүп атабыз. Эми биздин мындай кашыктап чогулткан авторитетибизди мындай чөмүчтөп төгүп бүттүңүз, урматтуу Дастамбек Арсбекович. А бизге эмне? Эки дүйнө бир да. Отурганбыз, дагы деле отура беребиз. Эми депутаттарыбызга мен жеке баа бергендей болбойн, бирок жалпы эл баалап, талдап, кимдин ким экенин билип бүттү да. Же калпайтамбы? Андай болсо комментарийлерге мени тууралап койгула. Эми кептин башы мындай. Азыр талашып жатышат 7%, 9%, 5% деп. Ошол тууралуу сөз кылалы. Көпчүлүк түшүнбөй жатат. Эмне болгон пайыздар, эмне кереги бар, элге кандай пайда деп. Бул пайыздар шайлоо босогосу. Бул шайлоодо тийиштүү санда элдин добушун алып ушул босогодон өтсөң, ары өтөсүң. Болбосо жок деген эле кеп. Мисалы, азыркы депутаттар бул босого 7% деп тандап атышат. Эгер шайлоого 2 миллион шайлоочу катышса, 140 000 добушка ээ болгон партия жогорку кеңешке өтөт. 139.999 болуп калса, анда Ауфдерзейн болот. 7% ого эле көп. Европа мамлекеттеринде бул босого 3-4%ды түзөт. Бизде жок дегенде 5%га түшүрөлү дегендер болуп, өткөндө жогорку кеңештин комитетинде ушул маселе каралган. Ал өтпөй калды. Депутаттар каршы добуш берип коюшту. Бир тактоо иретинде айтып кетейин. 7% бул шайлоого катышкан. Ал эми 5% 2010 жылы. Ал жалпы санынан болчу эле. Мына азыр төрайым айтып кетти. Адамдын саны көбөйгөн сайын ошо 7%дын саны да көбөйүп атат да. Азыркы чакырылышта Атамекен 122 000 добуш менен келсе, кийинки быйылкы шайлоодо 140тан кем эмес болуш керек. Ошол эле 7% менен. Ошол эле 7% шайлоо сайын 20-30 миңден кошот да. Ошол себептен төмөндөткөн туура болмок эле дейм да. Адам саны баары бир көбөйөт да. Демек, өткөн шайлоодой келе жаткан шайлоонун ансыз деле айырмасы 15-20 миң кошулат. Исхак Абсаматович, бири-бирибизди сыйлайлы да, сиз улам эле менин сөзүмдү бөлүп, Нуржан Карманбековнага сандар боюнча мен суроо бердим да. Ал жооп берип атат сандар боюнчачы, өкүлчүлүк боюнча, ошол шайлоону уюштурган орган катарычы. Анан улам эле менин дагы сөзүмдү бөлүп атасыз, бири-бирибизди сыйлайлы да. Мен эмне демекчимин? Мына эгер парламент өзүн сыйласа, 9%ды кабыл алгандан кийин, эгер мында талкуу жүрүп 9%ды кабыл алгандан кийин ошону сактап калыш керек да. Бирок эми мезгил өзгөрөт, убакыт дагы өзгөрөт. Анан 5% дагы, 7% дагы палата чечет, убакыт өзү көрсөтөт да кандай болуп атат депчи. Бирок негизинен мен дагы мына шайлоо боюнча мыйзамдардын автору катары көп иштеп калдым. Мен жанагы принципке, эл аралык принципке макулмун да. 1 жыл калганда шайлоого чейин эч кандай эрежелер өзгөрбөш керек. Эгерде парламенттин башында эмнегедир 9% дегенден кийин, анан парламент өзүнүн ишин аяктап аткандан кийин кайра 5% дегени бул мындай бир саясий оюнга окшошуп кетет да, менин пикиримдечи. Албетте убакыт өзгөрүп атат. Анан мен Алтынбек Турдубаевичтин дагы пикирин колдойм. Мына 7%га түшүрүп аткан демилгечилерди, алардын арасында мен жокмун. Азыр мына Facebook'та абдан жаманатты кылып атышат да, эл душманы кылып, ушулар 7%ды киргизип атат деп. Элди адаштырыпчы, алар тескерисинче 9%дан 7%га түшүрүп атышат. Ошол демилгечилерчи, аларды дагы урматтап, мындай айтыш керек да, болгондойчу.
аларды кандайдыр бир фейк аккаунттар менен дагы отурушат дагы, абдан жаманаттуу кылып атышат. Анан мындай реалдуулукту алганда дагы парламентте эс айтып атпайсызбы 7% кабыл алына элек деп. Бирок биз ойлойбуз кабыл алынат. Анан ушундай дагы бир мындай аргументация бар да, жана коалиция улам ыдырай берген. Андан кийин мына кыргыздын менталитети деп атасыз, партияларга бөлүнүп алып эле коалицияны куруп, анан кийин мектептин директоруна чейин кадрлар ыдырап кеткен. Ошол себептен коалиция мындай чоң партиялар келсин, коалиция жоопкерчиликти алсын депчи. Мына кептин баары саясий оюн так ушул жерде жатат. Чоң партиялар байлардыкы, бийликтики келсин, башкасы акчасы жок, элден чыккандар келбей эле койсун деген кеп болуп жатат бул жакта. Анткени буга чейин улуу урматтуу президентибиз 7% нормально деген болчу. Ал айткандан кийин күн карамалар ооба туура деп кол коштоп колдоп жатышат. Жан башын жалап турушат, жаламай жактан аларың опытныйдагы болушат, чаң жугузбай шефине жалтыратып турушат. 5 менен 7-нин айырмасы 2% деп аз угулганы менен бул чоң чечүүчү нерсе. Жогоруда мисал кылбадымбы? 2 миллион шайлоочу катышса 7% менен 140 000 добушту камсыздашы керек. Эгер 5% болсо 100 000 болмок. Башкаларга, жаш партияларга да мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Пайыздык босогону түшүрөм деп алып урушуп, мыйзамы өтпөй, күн карама кесиптештеринен көңүлү калган депутат Исхак Масалиев бүгүн минтип мандатын тапшырды. Урматтуу кесиптештер, мына төрага катарына атат, мен ачык эле айтайын, урматтуу төрага. Көпчүлүк депутаттарды мындай кагып туруп, мындай түз мамиле кылбай, кээ бир учурда сиз өкмөткө адвокат сыяктуу коргой баштадыңыз. Бул мен ойлоп атам сиздин профессионалдык жетишпестигиңиз. Акырындагы айткан сөзүңүз, эгер ушул жерде кимге жакпаса кеткиле деген, бул эч кандай бул парламенттин жетекчилик кызматына дал келбейт. Бул чоң саясий ката деп эсептейм. Бирок кандай десек деле, мен ачык айтам, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, сиз жашсыз, Дастан Арыспекович. Эгерде жакшы аракет кылсаңыз, көп жакшы нерсеге үйрөнсөңүз болот. Эгерде тарын туруп, чалып турсаңыз, анда өспөйсүз. Урматтуу кесиптештер, мыйзам чыгаруу иштер боюнча айтпасам болбойт. Мына өткөн жылдын 6 декабрь айында 5 депутаттар шайлоо мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Эми биз кыскача айтканда 9% босогону 5%га түшүрүп, жанагы күрөөнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү деген сунуш бердик. Бирок ал мыйзам долбоору ар кандай шылтоо менен 6 ай кармалып, мына бир күн мурда комитетте каралды. Барыңыздар билесиздер, колдоо тапкан эмес. 20 жылдан бери, мына 15 жыл депутат болуп иштеп жатам. Биринчи жолу ушундай арам деп койсом адашпайм. Жол менен мыйзамды четке какканды көрө элекмин мен. Өкмөттөн 3 ай, 4 ай корутунду ала албай жүргөндө, ошол эле мезгилде 2 күндө корутунду берген өкмөт бул ачык эле депутатка жасаган мамиле деп эсептейм да. Биз дайындаган өкмөт көз карандысыз болуп калды. Спикерибиз айткандай, лапшаны кулактарыбыз кыйылып жүрүшөт. Өткөн жумада биз отчетту кабыл алдык. Депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары отчетту кабыл алдык. Даярдаган кагаз боюнча турмуш соонун баары проблемалар чечилген, анча-мынча кемчиликтер бар. Бирок сыртка чыксак, турмуш башкача экен да. Акыбал оорлошуп баратат. Анан ар кандай жанагындай кыймылдар пайда болот. Ал күткөн нерсе. Урматтуу кесиптештер, болот, ошондой табылат. Качан оор болгон мезгилде. Кыйын болгондо. Анан токтотуш кыйын болот аны. Мен пикирим, ушул акыбалда коронавируска каршы күрөшкө жогорку кеңеш түзмө-түз мойнуна алыш керек болчу. Эмнеге биз күтүп атабыз, президент баарын чогултуп тапшырма берсин деп. Андай болбош керек. Биз парламент ушул жерде тапшырма беришибиз керек. Кана антикризистик программа. Биз ушул жерде тапшырма бергенбиз. Бергиле программаны. Кана программа өкмөттөн? Жок программа андай. Демек биздин алыбыз жетпегендикти көрүп атат да. Көрүнүп атат. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Мен деле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25-майдан тапшыра турган чечимге келдим. Эми бул кишини эмки парламентте тилекке каршы көрбөйт окшойбуз.
Бийликти трибунага чыгып ачык эле сындап койду. Ушуну менен 7% босого өттү дей берели. Мунун бизге, жөнөкөй элге эмне кереги бар деген суроо туулбай койбойт. Бул 7% босого менен парламентке байлардын, кошоматчылардын жана бийликтин гана партиялары өтүп, жаш акчасы жоктор өтпөй, азыркыдай эле аябай сапаттуу чакырылышка ээ болобуз. Биз шайлоодо канчалык былыктарга каршы добуш бербейли, алар өтөт. Анткени админ ресурс деген бар, бийлик менен соодалашуу деген бар. Анан да акча чечет. Анан баягынын таягы эле болот. Башта бекер айткан жокмун да, кыйшыгы, семизи деп. Оозу кыйшыктардын заманы улана берет. Айлага дагы 5 жыл чыдайбы? Мына кеп ошондо. Партиялык система, парламентаризмди өнүктүрүү ушундай жол менен кетип баратат. Бир мандаттуу шайлоо системасын кайра алып келиш керек деген дагы сөздөр көп айтылып жатат. Бирок бул башка маселе. Ошону менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Аман туруңуздар.